Assalamu alaikum, урматтуу Келечек кооперативинин мүчөлөрү, катталуучулары жана Келечек кооперативинен үй алам деген жалпы кыргызстандык бир туугандар. Бүгүнкү күндө бизде бир жакшы сүйүнүчтүү кабар болуп турат. Кандай десеңиздер, өзүңүздөр билгендей эле биз Келечек турак-жай кооперативи ар дайым ачык айкын иштейбиз, иш алып барганга аракет жасайбыз. Ал нерсени далилдөө иретинде бизде турак-жай адамдар ким үй алган болсо, аны да өзүңүздөр билгендей ар дайым YouTubeга чыгарып келебиз. Турак-жай алган адамдардын өздөрүнүн маек куруп, өздөрүнөн сүйлөтүп, өздөрү кандай кылып үй таап алгандарын жөнүндө ар дайым өзүбүздүн интернетте YouTube каналыбызга чыгарып келебиз. Ошондой эле кубанычтуу, бактылуу күндөрдүн бири бүгүн болуп турат. Бүгүн биздин бактылуу үчөөбүз, эжебиз десек болот, сүйүнүчтүү эжебиз десек болот. Бир эжебиз турак-жайлуу болуп атат. Эже, ассаламу алейкум, саламатсызбы? Соңуңуз жакшыбы? Биринчиден дагы бир жолу куттуктайбыз. Ага өргөлүү болушуңуз менен ден соолугуңуз бекем болсун, ошол үйдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Бактыган же, мына ушул бүгүн оформление Кудай кааласа мына бүттү. Документ, договорлор сиздин колуңузга өттү, үй дагы өттү, оформлениеңиз бүттү. Эми ушул турак-жай алганга чейинки болгон окуялар дейбизби, бир жөнүндө кичине сөз кылып маек кылсак. Бактыган же, кооперативге катталган жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, кандай болуп катталып калдыңыз, эмнеге келдиңиз, эмне кереги бар эле? Тааныштар аркылуу катталып калганмын. Биринчи өзүңүздү, фамилия атыңызды толук тааныштырып кетиңиз. Бизде өзүңүз билгендей, баягы мүчөлөр онлайн телефондон көрүп турат, ким экениңизди билсин. Мен Мамырова Бактыган Тургунбаевна. Мен Аламгүл районунун Степин айылында жашайм азыркы учурда. Мен бир тааныштар аркылуу ушул кооперативде угуп калгам. Ушундай 25% төлөп анан үй алгандарды көрүп калдым. Анан балама үй ала турганбыз, участок алсак, үй алсак. Мен ошондо катталып калганмын. Анан андан кийин кичине созулуп кетти убакыт. Ушул убакыт эмне болуп созулуп кетти деп ойлойсуз, Бактыган же? Мен ушул жанагы башка корпоративдердин жанагындай ызы-чуунан деп ойлойм да. Ошо мен катталган кезде аябай көптөр катталып аткан, алып аткан, көрүп атканбыз YouTube'да. Анан ошондордун таасири тийди да, анча чозулуп, анын ортосунда анча нервдер болду. Ийге калат деди, акчаң албай каласың деди, үйүңөн да дайым жок каласың дешти. Үйдөн жок, акчадан жок каласың. Көрүп атасыңар эмне болуп атканын. Ошентип анан Кудайга шүгүр, анан ушул күндөр келди, сүйүнчү деп звонок этишти бул жерде кыздар. Анан биз үй ал жерден карап, анан тааныштар аркылуу Кара-Балтадан өзүбүзгө ылайык үй табылып, азыркы учурда ошонун документин өткүзүп алып, азыр кубанып отурган кезим. Өзү канча сомго катталдыңыз эле? Өзү 2 миллионго катталды. Кара-Балтадан үйдө канча сомго таап алдыңыз? 1,5 миллионго катталды. 2 миллионго үй таап албайм деп сарсанаа болдуңуз эле. Бирок Кудайдын буйругу экен, 2 миллион эмес, 1,5 миллионго чыгып калды. Балдарыма жакты, келиним көргөн. Ошентип азыр документин өткүзүп, сүйүнүп отурган кезим. Анан бул жерде келечекте иштеген балдар, кыздардын мамилелерине 5. Сен жакшы тозуп, жакшы түшүндүрүп жөнөтөт. Мага окшогондордун дагы далайы сүйүнсүн, ишиңерге ийгилик, денсаулыкта болгула дайыма. Кезек күтүп атканда азыркы учурда ар кандай ойлор болуп атат да. Бир орчундуу бир кыскача айтып берсеңиз, кандай ойлор болду, кандай мындай сарсанаа болуңуз, кандай сөздөр болду, кимдерден сөз уктуңуз? Тааныштарым деле бекер эле катталгансың, эми жок, андай корпоративдер жок болуп, ызы-чуу канча жүрөт. Ала албайсың дегендеги сарсаналар да. Ошентип азыр Кудайга шүгүр, булардын иштери жакшы. Булар мындай туура иштейт, точно жанагы эмеси деле очеред туура кетет да. Очеред кандай болуп туура кетет деп ойлойсуз?
алдымда жок болуп калганда да сурагам да эмне үчүн ал жок болуп калды деп, ал мындай кээде отказ кылгандар болот да, ошолор чыгып кетти, ошон үчүн эже жок деп. Анан кийин көрүп турасың да эмеле ютубтан, сайтынан, анан очередте эч неме жок, туура кетет. Турак жай табышта кыйынчылык болдубу? Сизге турак жайга очередиңиз келди деп качан чалды? Мага жаңы жылдан мурун чалды да. 19-декабрда чалган эжебиз эсибизде да. Мен үй карагымча эле жаңы жыл болуп, бир 10 күнчө иш анда сарсана болгонум айт. Эми убактыңыз өтүп кетти дейт десем, жок, сиздики өтпөйт деп. Анан тааныштар алып таап калдык да үйдө. Кыйналган деле жокмун. Өтө кыйналбадыңыз. Жок. Азыр сизге жалгыз эле бакканча сиз эмес, сизге катарлаштагы жарандарга уруксат бергенбиз да. Сиз шүгүр таптыңыз. Бирок таба албай калат эмес, сиз менен катарлаш жүргөн дагы кезекке уруксат берип койгондорубуз бар. Сиз жакшы жеңилирээк таба алыпсыз. Таба албай аткан адамдар да болуп атат. Эми бул жерден суммасы болуп атат, жайгашкан жерине жакпайт экен, бирөөсүнө үй жакпайт, же баасы жакпайт. Кызыл китеби болсо тех паспорту жоктор болот экен. Документтер эле жакшы. Биздин юристтер тараптан сизге кандай жардамдар, кандай кызматтар көрсөтүлдү, жашоо жөнүндө юристтерге мен байланышып турам да, эже деди, ошо документине так болуң деди. Немеде аризде жок болуш керек. Тех паспорт сөзсүз болуш керек, анан өзүңүзгө жайгашкан жери ыңгайлуу болсо деп жакшы кеңештер берди. Оформленияда жардам беришти. Берди, рахмат. Жанарбек барып мен менен чогуу кечке. Анан совет сураганда адилет жакшы жооп берип, түшүндүрүп. Рахмат баарына. Замир сага дагы рахмат. Сүйүнүп отурам ушинтип. Сүйүнчү айтканыңыз ошол кыз. Ушундай немелерге туш болсун, очередте тургандар. Сүйүнүшүн үй алдында отурушсун. Ооба, Бактыган эже, эми биз көпчүлүк жарандар эми сарсана болгондор дагы жок эмес бар. Сиздей болуп кезеги келип сүйүнүп аткан, ол сүйүнүчү кубанычына батпай аткан дагы жок эмес бар. Биз эми келечек кооператив иштеп аткан жамаат жарандарга үйлөө кылганга себепчи болсок деген эле ойда. Анан сиздей болуп туруп бир адам үй алып калса, мисалы үчүн бүгүн сиз 7 февраль. Бүгүн числосунда айтабыз да көрөрмандарга так болсун. Бир сиз үй алсаңыз биз канча кубанабыз а. Кудайга шүгүр бир адамга үй алып бердик деп. Бирок биз сиз менен чектелбейбиз. Сизден кийин дагы канча деген жарандар кезек күтүп, акыт эткенден так өтүп, ар кандай окуялар болсо дагы сабыр кылып, күтүп, сабырдуулук менен отурушат. Биз сизге дагы рахмат айтабыз. Себеп ушул күнгө чейин күттүңүз, сабыр кылдыңыз. Сизге утурлай эле сизден башка дагы кезек күтүп аткан жарандардын баардыгына сабыр. Кудай кааласа баардыгына үй алып берет. Себеп акча бар. Чын сабыр. Баардыгы алат, себеп алардын акчасы башка жака кеткен эмес. Баардыгы ордунда. Болгону кезек. Кезек күтүш керек, ушуну алат. Эркин микрофон. Сизден кийин дагы катталам деген жарандар бардыр, тууган урук бардыр, тааныштар бардыр. Сизди канчалаган Кыргызстанда жарандар көрөт, ажы Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө жүргөндөр да YouTube аркылуу көрөт. Кандай кабыл айтасыз? Катталсынбы, катталбасынбы, же келечек кооперативдин кереги жок нерсе экен? Кандай дейсиз? Келечеги бар да, бар катталса, мисалы чет элде жүрүп иштеп аткандар катталып койсо, кезеги келип калат ушинтип. Үйлүү болушат жаштар. Келечектин ишине ийгилик, иштеп аткандарга ден соолук. Ушинтип эле мен окшогондорду сүйүнчү деп эле жүрө бериңиздер. Рахмат, үйүңүз дагы бир жолу куттуу баяндуу болсун. Үйүңүздө жакшылык күндөр көп болсун, бактылуу жашоо болсун, берекелүү болсун. Балаңыз дагы Россияда экен, Россиядан таап келген. Таап бул жака койгон акчасын мынакей жүзүн көрдү. Мындан кийин да балаңызга ден соолук болсун, сизге дагы ден соолук болсун. Ошол үйдө небере тойлорду кылыңыз. Сизге утурлай эле калган көрөрмандарга үмүт менен келечек кооперативинен үй ала теледим деген жарандарга сабыр тилейбиз. Сиздерге дагы буйру сабылды эже сыяктуу бүргүн ушул жерде отуруп, маяк куруп сиздин дагы кубанычыңыздарга күбө болобуз деген ишеничтебиз. Сабыр кылыңыздар, келиңиздер, үй аласыздар Кудай кааласа. Бардыгыңыздарга Кыргызстанда үй жетет. Саламат болуңуздар.